Адахан Мадумаровду 10 жылдан бери колдоп жүргөн командасындагылар кете баштады. Бүтүн Кыргызстан партиясына бириккен команда кайра чачырап күн сайын бирден кетип жатат. Алган эмес, Адахан Мадумаровду 10 жылдан бери активдүү колдоп, интернеттеги социалдык байланыш тармагында анын таламын талашып жүргөн Али Алиакбаров дагы партиядан кеткенин жарыялады. Ал атүгүл Мадумаровдун убагында менин президентим деп жазып жүргөн. Бүтүн Кыргызстан партиясынан дагы 2 талапкер чыгып кетти. Бул тууралуу өзүнүн социалдык баракчасына Абдыманап Кутушев билдирүү таратты. Урматтуу достор, биздин мындан аркы партиялык ишмердигибиз боюнча бүтүн Кыргызстан партиясы менен сүйлөшүүлөр олуттуу пикир келишпестиктерден улам көздөгөн максаттарга жетпеди. Ошондуктан биз досу Мадеминов Мурадыл Ганиевич экөөбүз 2020-жылдагы парламенттик шайлоого катышпоону чечтик. Ар дайым дилибиз таза, ниетибиз ак болуп келген. Мындан аркы ишмердигибизди да өлкөбүздө адилеттүү коом курууга, эл чарбасынын деңгээлин жогорулатууга арнайбыз. Бейшенбек Абдрасаков, экс-депутат, Сариев менен Мадумаровдун ортосундагы келишпестик тизмедеги ордунан жана каражаттын суммасынан чыгышы мүмкүн. Назарньюс маалымат агенттигине экс-депутат Бейшенбек Абдрасаков менен Сариевдин күтүүсүз кадамы боюнча баарлашкан. Бейшенбек мырза, неге Сариев бүтүн Кыргызстан партиясынан да орун ала албай койду? Кыракы саясатчынын позициясынын тез өзгөрүшүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз? Менимче, атамекен бүтүн Кыргызстан бийликке каршы кескин сын айтат. Сариев бийликке каршы сүйлөй албайт. Анткени катуу сүйлөсө эле ячейкадагы жана жол куруудагы акчалар боюнча иш козголот. Ошол себептен биригүүгө далалат жасаган партиялардан качып, жыйынтыгында шайлоого катышпай турган болуп калды окшойт. Мүмкүн бийлик менен ичара сүйлөшүп, кызмат соодалашып алгандар. Ошол үчүн да шайлоого катышпай эле коеюн деген чечимге келгендер. А балким 30 жылдан бери бийликте жүргөндөрдү өткөрбөйбүз деген сөздөрдүн таасирине арбалып, шайлоого чыгым болгусу келбегендер. Кандай болгон күндө да Мадумаров мененби же бүтүн Кыргызстандагылар мененби келише албай койду. Келишпестик эмнеден чыгышы мүмкүн? Менимче, эки нерседен келише албай койду. Биринчиси, тизмедеги ордунан маселе жаралышы мүмкүн. Экинчиси, каражаттын суммасынан келишпестик чыгышы мүмкүн. Жогорку кеңештин келерке чакырылышы элдин үмүтүн актайбы? Жаңыбыз дегендер айткан сөзүндө турабы же эскилердин эле чоорун тартабы? Элдин үмүтүн актай турган жогорку кеңеште тандоо элдин өзүнүн колунда. Кандай депутаттарды шайласа, ошондой жашоо болот. Кудайдан суранарыбыз, эл акылмандык, эрдик кылып, тазалануу, жаңыланууну колго алып, люстрация жасаса экен. Балбак Түлөбаев, отуруп алып эле ар кайсыны таратып элди дүрбөлөңгө салгандар бар. WhatsApp мессенджеринде учак менен дары чачыла турганын билдирген маалыматтар таратылууда. Ал маалыматта чачылган дарыдан улам жаш балдар жабыркайт деп айтылган. Бул жаатында Кыргыз Республикасынын Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Түлөбаев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу элге кайрылуу жасап, анда айтылгандар жалган маалымат экенин, элди дүрбөткөндөр жоопко тартылаарын билдирди. Калайык, жалган маалымат таратылууда. Ишенбеңиздер, самолет менен дары чачып балдарды оорутат экен деген. Ушу кантип болсун? Отуруп алып эле ар кайсыны таратып элди дүрбөлөңгө салгандар бар арабызда. Айла жок баш чайкайсыңда. Кудай баарыбызга ден соолук, ынтымак, жакшылык берсин деп жазылган. Азимбек Бекназаров, Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси, парламент спорт зал же сахна эмес. Назарньюс KG маалымат агенттиги Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров менен байланышып, шайлоонун шарапаты менен орун алып жаткан жагдайлар, саясатчылар, партиялар эч нерседен түшүнүгү жок эле депутат болом деген жаштар тууралуу пикир алмашкан. Азимбек Анаркулович, Өмүрбек Субаналиевдин бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайындагы билдирүүсү коомчулукта түрдүү пикир жаратты. Ал криминалдар тууралуу айтып, шайлоо алдында упай топтоонун айласын көрүп жатабы же чындыкты айтып дың жерди буздубу? Субаналиев кандай билдирүү бергенин уккан жокмун. Шайлоону утурлай саясат курчуду. Өмүрбек Текебаев партиясын жаштарга өткөрүп, саясаттагы маданияттуулук көрсөткөндөй болду. Бирок анын ал аракетин да сындап, аргасыздан партиясын жаштарга берди. Соту бүтсө өзү эле жетектеп шайлоого бармак деген көз караштарда айтылууда. Текебаевдин бул кадамын кандай кабыл алдыңыз? Туура кабыл алдым. Азыр өзүнүн жеке иши баарынан жогору. Ал кылмышкер эмес экенин далилдөөсү керек. Бирок шайлоого барбаганы саясаттан кетти дегенди түшүндүрбөйт. Анын бул кадамында Текебаевка таандык дагы бир саясат жатат.
Текебаевдин партиясы азыр социалисттик эмес, батышчыл көгүш тартып кетти. Шайлоодо утушу кыйын, бирок Текебаев экөөбүздүн да саясаттан кетишибиз кыйын. Чыгыш мамлекеттеринде элдеринде саясатчы 70тен кийин күчүнө толот деп чоң кызматтарга 70тин айланасындагылар келет экен. Биз болгону көп жылдан бери элди тажатып койдук окшойт. Бизди да эл сагынсын ага чейин четтеп турганыбыз оң. Атамекен партиясынан шайлоого чындап эл үчүн иштейм деген азаматтар чыктыбы же элди тили менен жайгарган популисттер шайлоого аттандыбы? Мен билген кызыл Атамекен азыр жок, кызарган эле желеги калыптыр. Айтпадымбы, Атамекен көгүш тартып кетти деп. Шайлоого бараткан лидерлери саясатчыга караганда журналисттик деңгээлде иш кылганы байкалат. Ошол үчүнбү эмнегедир бир нерсени чукуптап сенсация жасагысы келгендерге окшош. Бир бол партиясы да курултайында оппозиция болоорун жарыялады. Оппозиция болуш үчүн оппозицияга өттүк деген сөз эле жетиштүүбү же саясатчылар түп тамырынан бери өзгөрүшү керекпи? Бир бол партиясы кимге оппозиция, Жээнбековкабы? Бул участок алда качан Мадумаров тарабынан ээленген. Үй бүлөлүк партиялар менен куралган парламенткеби? Президенттик жеке менчик парламентте ар кандай партиялар менен 3 президентти тейледи. Анан кайдагы оппозиция болот? Бүгүн чыныгы оппозициячыл партия жок. Чыныгы оппозиция азыркы президентке эмес, президенттерди монстр кылып жаткан мамлекеттик башкаруу системага, айрыкча партиялык тизмени шайлатып жаткан шайлоо системасына оппозиция болушу керек. Акыркы 13 жылда көрдүңөр да, шайлоо системасы өзгөрүлмөйүнчө президенттин партиясында болом дегендер жылдан жылга көбөйүүдө. Кошпой койсо оппозиция, кошуп алса позиция. Ал түгүл Атамекен да ошентип жүрбөдүбү? Атамбаевдин бийликти узурпация кылганына жардам берип, конституцияга каршы келген мыйзамдарды жазып, конституция боюнча парламенттик башкарууну өздөштүрүп жатышкан өкмөт башчы Бабанов менен спикер Келдибековди жыга чапканына кол кабыш кылган позицияда болуп, Оторбаевди премьер-министр кылды. Анысы кеткенден кийин оппозиция болду. Башкаруу системасын, шайлоо системасын түп тамырынан өзгөртмөйүнчө системдүү оппозициячыл партия, идеалдык, намыстуу оппозициячыл саясатчы дегенди унуткула. Азыр батышчыл, оңчул партиялар жок эсе, орусчул партиялар үчкө бөлүнүп туруп, солчулдар, коммунисттер, КСДП чачылып, социалисттик Атамекен мурда капиталисттерге берилсе, эми батышчыл көгүш тартып кетти. Партиядан партияга кирүү базарга киргендей эле болуп калды. Илгери саясий идея үчүн революцияга чыгып жанын берчү эле. Азыр бул уят, намыс эмес, акылдуулук, айлакерлик катары кабыл алынат. Ушул өңүттөн караганда бийликтин партиясыныкы билинбейт. Анткени аларда ким президент болсо биз ошонукубуз деген принцип менен эт менен челдин ортосунда жан баккандар. Бирок өзүн бөтөнчө акылдуу, белгилүү намыстуу саясатчы сезип жүргөндөрдүн азыр кайнаса каны кошулбай турган кайсы бир партияларга киргенин көрүп, кыргыздын шору али алдыда экен дейсиң. Парламенттик шайлоого бойкот жарыялагысы келгендер да бар экен. Шайлоону өткөрбөй коюуга сырткы күчтөр кызыктарбы? Батышчыл жана сырттан каржыланган партиялар, аларга кошулуп өтпөй калган партиялар баары ушул скрипканы сөзсүз ойногусу келет. Ошондуктан бийлик ачык, таза, тынч шайлоо өткөргөнгө, тополоң уюштурабыз дегендерге каршы алда качан аракеттерди жасап, даярдыктарды көрүшү керек болчу. Пандемияда чабалдык кылгансып, даярдык көрбөсө утулгандардын баары биригип тополоң кылганга аракет кылышат. Мисалы, бир топ партиялар өздөрүнүн агитациясын өздөрүнүн жеке сайттары, жалданма башка соцсеттер, журналист же адамдар аркылуу тынбай жүргүзүп жатат. БШК кой дегенин уга элекмен. Таза, ачык шайлоо деген мыйзамдын алкагында баарына бирдей шарт түзүү, тартипке чакыруу болот. Бийлик минтип аракет кылбай олтура берсе, мен билбейм эмне болоорун. Бир саясатчы көчөдөн колдойбуз деп ачык айтпадыбы? Партиялар тизмесин жарыялай башташты. Көпчүлүгү жаңырдык, катарыбызга жаштарды койдук, жаңы жүздөргө басым кылдык дегендей алдыңкы саптарга белгисиз жаштарды коюшту. Жаштарды алдыга койгон саясат туурабы? Же тажрыйбасы жок жаштарды депутат кылуу да опурталдуубу? Парламент мыйзам чыгаруучу эң жогорку орган. Парламент жазган мыйзам менен элибиз жашайт, салыгын төлөйт, пенсия пособиясын алат, бейбаштык кылса жазасын алат. Президент, өкмөт мүчөлөрү соттордо депутаттар жазган мыйзам менен кызматка келип иштейт. Укуктук мамлекеттерде кыбырагандын баары мыйзамга, ислам мамлекеттеринде шариятка баш ийет. Турмуштан тажрыйбасы жок жаштар, айрыкча артисттер, бизнесмендер, жарым криминал, жарым спортсмендер мыйзамды жазмак тургай, мыйзам эмне экенин түшүнө бербейт. Парламент спорт зал же сахна эмес. Жаштарды, жаңыларды деген уран менен партия түзөө. Бүгүнкүдөй шайлоо система турганда жеке бийлик жүргүзүүсү келген президенттерге пайдалуу. Себеби парламентке кезектеги 120 кой келет. Мыйзамды кайсы бир суммага Энполор даярдайт же президенттин аппараты алып келет. Тигил добуш бер десе берет, бербе десе бербейт.
Жаштар аткаруу бийлигинде иштеп, тажрыйба топтоп, элдин турмушун билип, анан депутат болом деши керек. Силер деле жаш курагыңарда депутат болдуңар эле го. Сиз, Текебаев, Мадумаровдор. Ооба, анда шайлоо системасы башка болчу. Депутатты альтернативдүү негизде эл тандап алчу. Минтип акча алуулар же президенттин жакындары партия түзүп, анан сен депутат болосуң деп тандап алчу эмес. Тандоону эл өзү жасачы. Биз деле тажрыйбалуу, атактуу адамдар менен атаандаш болуп, аттанып элдин тандоосуна түз барып утуп келгенбиз. Дорунбек Садырбаев экинчи чакырылыштагы парламент жөнүндө өзүнүн бир китебинде минтип жазган. Парламенттин башы, мээси Ишенбай Кадырбеков, көзү кулагы Өмүрбек Текебаев, мотору жүрөгү Азимбек Бекназаров, тили үнү Адахан Мадумаров деп. Бирок ошол парламенттин көркү, акылы даанышмандары ошол эле Токем өзү, Абсамат Масалиев, Турдакун Усубалиев, Бейшенбек Акуновдор болчу. Алардын тажрыйбасы, мамлекетчилдиги, элчилдиги менен парламент болгон. Жаштарды алдыга салса, саясий маданияттуулук катары саясат кылуу, мамлекеттин тагдырына кайдыгер кароого барабар. Саясатта айрыкча мыйзам чыгаруу бийлигинде кары жаш деген болбойт. Мыйзам жазуу, ага түшүнүп добуш берүү, илимдеги ийне менен кудук казгандай эле нерсе. Депутатка билимдүүлүк, тажрыйба, харизм, көрөгөчтүк, мекенчилдик, элчилдик керек. Бүгүнкү шайлоо системасы акчасы болгондорго гана парламенттин эшигин ачып койбоду. Анда бүтүн Кыргызстан туура кылып жатыптыр да, эскилердин катарына кошуп. Тизмесин жарыялаган партиялардын ичинен бүтүн Кыргызстанда мыйзам эмне экенин түшүнгөн, мыйзам жазып жүргөндөр, мыйзамды кесипкөйлүк ишинде колдонуп жүргөндөр, өзүнүн жеке позициясы бар, аны айта билген депутаттыкка жарачуу мен тааныгандар көп экен. Мен аларды эскилер дей албайм. Эскилерди да бөлүп кароо керек. Өмүр бою улам жаңы президенттердин дүжүрү болуп жүрүшкөн эскилери бар. Эгемендик доорундагы бардык президенттерге жүгүнбөгөн эскилер да бар. Бирок бүтүн Кыргызстандагы көп эскилердин көпчүлүгүндө акчасы жок. Россия менен аба каттам сентябрдан тарта ачылышы мүмкүн. Россия менен сентябрдан тарта туруктуу каттамдарды ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев маалымдаган. Анын айтымында Кыргызстан Россия менен сентябрь айынан баштап 4 шаар менен туруктуу каттамдарды калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Биз Россиянын Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск жана Екатеринбург шаарлары менен каттамдарды калыбына келтирүү маселеси боюнча иштеп жатабыз. Туруктуу рейстер сентябрь айында ачылышы мүмкүн, деди ал. Акышев кошумчалагандай, туруктуу каттамдар боюнча Казакстан менен дагы маселе иштелип чыгууда. Ошондой эле сунуштар Кувейт жана Өзбекстанга жөнөтүлдү. Белгилей кетсек, Туркияга жана Бириккен Араб Эмираттарына 10 августтан баштап аба каттамдарды ачуу боюнча сүйлөшүүлөр башталган.